Жумалик агай мына концепция деп атабыз. Чындыгында кандай өзгөрүү болбосун, кайсы мамлекетте болбосун, жаңы түзүлүштөр ачылып атабы, же жаңы кандайдыр бир коом негизделип атабы. Ошол жерде ар дайым программа, команда жана лидерлер болуш керек экен. Ошол лидерлер демекчи бүгүнкү күндө элибиз ушул 3 нерсеге абдан суусап турганын байкап турабыз да. Жөн жай болгон жок, коомдун ичинде акыркы мезгилдерде чоң дүрбөлөңгө түшүп атабыз. Ачка-ачык калабызбы, жылдын аягы кандай болот? Мына түшүмдөр, жылдын оор катаалдыгы, жаратылыш шартынын катаалдыгы, ошол аба ырайынын катаалдыгы бир топ элди түшүккө, дүрбөлөңгө салып койгондой болуп атат. Бир эле бизде эмес, ушул жалпы дүйнө жүзүндө пандемия жана башка ушундай түш өткөн маселелерден улам ушул өнүгүү концепциясынын максаты эмне? Эң биринчи маегибизди ушунан баштасак. Эми действительно быйыл 21-жылы, 20-жылы жана пандемия чыгып, өтө оор мезгил болуп атат, өтө оор жыл болуп атат. Бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес, бүт дүйнө үчүн. Азыр бай мамлекеттер дагы баягы туруп ташып, экономикалык күчтүү мамлекеттер дагы кыйналып атат. Баягы ишсиздик болуп атат, жанагы пандемиянын экономикага аябай оор шарттарды жаратты. Бирок бизге Кыргызстанга окшогон мамлекетти вообще эле кыйратып койду да. Эми азыр биздин турмуш өтө эме да, мындай. Бизде эч кандай резерв жок, же башка эч нерсе жок. Мен билбейм быйыл кыштан кандай чыгабыз. Это тоже проблема. Анан эми ушуларды көрүп билип туруп, биз концепция иштеп чыкканбыз. Бул концепция эмнени кыскача айтканда эмнени түшүндүрөт да? Бул концепция ушу мамлекетти 30 жылдан бери сазга батсак, ошо саздан чыгарган концепцияны түздүк да. Биз бул жерде бүт тажрыйба. Демек саздан бийликке чыгышты. Саздан бийликке. Же болбосо баягы эмеден жанагы кемгалчылыктан, жакырчылыктан бир бай болуп жашоого депчи. Эми концепциянын негизги мааниси эмне? Концепциянын негизги мааниси биз ошол жерде 5 нерсени коюп атабыз. Бул мыйзамдарды мыйзамга алып келиш керек. Бизде мыйзам жок да азыр. Мыйзам иштебейт. Биздики баягы каргалар деп коебуз. Алар понятиям иштейт да, мыйзам жок да. Биздики деле ошондой болуп калды. Раз мыйзам иштебегенден кийин ошондой понятия. Бир да мыйзам иштебейт. Анан кийин писанный закон жашайбыз деп койгон. Мамлекеттеги жана акча саясаты. Бул мамлекеттин экономикасында эң чоң роль ойногон бул акча саясаты, анан мамлекеттин бюджет саясаты, бюджет салык саясаты. Анан үчүнчү баягы биздин өлкөдө бул кеңге эң бай мамлекетпиз да биз. Алтын деби, баягы Менделеев таблицасынын бардыгы бар да. Ошолорду кандай натыйжалуу пайдаланыш керек? Ошо 4-чү темабыз ошол. Анан эми 5-чи ушулардын бардыгын ким аткарат, ким кылат? Кадр маселеси. Кадрларга кандай талап коюлуш керек? Кадрлардан эмнени сураш керек? Эми бизде 30 жылдан бери эч кандай баягы жыйынтык суралган жок да. Биздикилер баягы куруп эле нөлгө отчетту берип эле көнүп бүтүштү да. Эч ким результат сураган жок. Мына кана быйылкы результаты. Быйыл мисалы үчүн илгери жанагы эмгек өндүрүмдүүлүгү деп коет эле, ар бир адамга бул, ар бир чалба, ар бир ишкана боюнча жүрчү. Эмгек өндүрүмдүүлүгү бир адамга өндүрүлгөн продукция, азыркы ичкидин продукцияда канча өндүрүлдү, канча өстү процент. Процент росту жанагы производство депчи, эмгек өндүрүмдүүлүгү канча процент пайызга өстү, анан эмгек акы канчага өстү депчи. Экөө бирдей кетиш керек эле да. Шарт ошондой эле да. Или же болбосо жанагы эмгек өндүрүмдүүлүгү зарплатадан ашып атабы, же зарплата эмгек өндүрүмдүүлүгүнөн ашып кетип атабы депчи. Бизде 30 жылдан бери 1200-1300 доллардан бир адам бар. Өскөн жок, эч кандай эмгек өндүрүмдүү деле жок, зарплата деле жок, ушундай да. Ушундай ушул кризистерден чыгып, ана бизге эң главный бул концепциянын мааниси мындай болуп атат да. Бизде 30 жылдан бери идеология жок, башка жок. Элди болсо бизде жок. Мамлекетибиз кичинекей, кембагал. Биз ушу жанагы
келген президенттер өздерінің ишмердүүлүгүн толук эле баягы алып келген гранты ушунча кредит алып келгенде ошо менен өлчөп калбадыбы. Биз гарыз менен кредит менен эптеп багып атабыз депчи. Бирок ошол эле учурда баягы сын материалдар башкалар чыгып атты. Келген гранттардын бардыгы эле желип кетип атат. Демек максатына жетпейт. Анан келген кредиттер только гарыздыгын өстүрүп атат, конкретно ошо максат менен келген нерселер бир эле ишке ашкан жок да. Акырында мамлекет ушул туңгуйга келип кеттирип калды. Биз элге ушуну жеткирейин деген максатта элдин баягындай духун, көңүлүн бурайлык депчи. Жок, бизде бардык нерсе бар. Бардык мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө бизде биздин эл баягындай жакшы түшүнүп эме кылбай атат. Biz мындай экономический жактан, финансы жактан эсептеп чыкканыбызда биздин бүгүнкү күндө бизде баягы детский пособие дейбиз го. Ошол 93-жылдын деңгээлинде болгондо, 93-жылдын деңгээлинде баягы инфляция Эгемендик алган мезгилгеби? Ошондо бизде 15 миңден төмөн болбош керек. Азыр 1 тиын албайт. Ушул аябай мындай эме да. Пенсионерлер мына 4 миң, 5 миң ар түрдүү эме болуп жүрүшөт. Бүгүн 40 миңден төмөн болбош керек пенсия. Мына айлыкты 16 миң, 17 миң биз биринчибиз, экинчибиз деп жүрүшөт. Бизде ушу мактанганга аябай эме болуп калдык да баягы. Туура эмес информациялардычы. Бизде 100 миңден төмөн болбош керек. Бул 90-жылдын деңгээли. Эми андан бери 30 жыл өстү да. Азыр мындан да 2 эсе, 3 эсе дегендер болуш керек. Бирок Кыргызстандын мен эми как сиз экономист катарында мен бүгүн ачык айта алам, биздин мүмкүнчүлүк эгер биз мыйзамдарды так аткарсак, мыйзамдар менен иштесек, баягы жоопкерчиликти сурасак, жыйынтык сурасак, бизде ошол нерселер бардыгы бүгүнкү күндө реальный мүмкүн. Биздин максатыбыз ушул эле, концепциянын максаты ошол. Бүгүнкү күндө баягы эл башыңды көтөр, баягы ак караны ажырат, жакшы жаманды ажырат, бизде бардык мүмкүнчүлүк бар. Демек, концепциянын ичинде ошол мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын силер чыгардыңар. Биз чыгардык. Элге жеткирейин деп атасыздар. Элге жеткирип азыр ичинде өзөктүү 5 маселе бар экен. Жогоруда сиз айтып кеткендей, мыйзамдуулукка кайрылып келиш, мамлекетти акча насыя саясатын түзүүнүн жолдору, элдин калың катмарына жеткирүү, өлкөдөгү бюджет, салык саясатын, коомдун көйгөйлөрүн талабына жараша чечүүсүнө багыттоо дептерсиздер. Төртүнчүсү кумтөр. Ушул 30 жылдан бери чечилбеген көйгөйлөрдүн себептери жана чечүүнүн жолдору. Анан 5-чиси жалпы Кыргызстандын кадр саясаты. Баягы Сталин бир кезде айткан экен да, ошол кадрлар бардыгын чечет. Кадр мыкты болуш керек. Ал 5. Демек 30 жылдан бери азыр ушу 5 маселенин акыркысына токтолуп атам, кадр маселесине. Ушул 30 жылдан бери кадр маселесине биз жарбап турбуз да. Сөздү токотор жерин айтканда. Бул 5 маселе бири-бирине аябай взаимобайланыштуу. Ширешип турат. Эгер 5-чи маселе аткарылып, берки төртү аткарылбаса, значит кадр маселе эч качан чечилбеген болот. Эгер ылдыйкы төртөө аткарылып туруп, биринчиси мыйзамдарга келбесе, ал да чечилбейт. Же ортодо жана акча саясаты чечилбесе дагы. Булар ушу 5өө комплексно чечилет, бирдей чечиле турган маселе. Эми кадр маселесине келсек, бизде ушундай болуп калды. 30 жылдан бери. Бизде баягы эшекке килем жапсаң деле эшек да, туурабы? Биз деген ошол принципти алгандан жанагы эл мындай экен да, баягы саздын суусу менен аккан суунун айырмасы бар да. Туурабы? Токтоп турган суу. Саздан чыккан суу ал тунук суу эмес да, саздын суусу да. Анан биздики ошо саздын суусун деле тунук суу деп кабыл алып, баягы таза деп, баягы килем жапса деле эшекти килем жаап койсо, бул ат болуп калды сыяктуу кабыл алып, мына ошол бүгүнкү күндөгү кадр саясатына келдик да. Муну жанагы швед жана политолог китеп жазып автор эме болуп кетти го, бүт дүйнөгө таркатып. Эң бал депчи. Ошол аябай жакшы жазып кетти. Кыргызстанда кадр саясаты жок деп атпайбы. Кадр саясаты только
баягы ким билими, тажрыйбасы, мүмкүнчүлүгү, баягы натыйжа бере турган кадр Кыргызстанда керек эмес. Кыргызстанда ар бир кызматтын өзүнүн наркы бар. Ошо нарк, эң важный ошо наркты ким наркты төлөсө, ошонун кызмат. Ошол менен бизде кадр, эми бул кадр саясатын мындай бир нерсеси болот да. Мына азыр көп адамдар, мына азыр как жанагы баягы лөлдөр окшоп эле 10-15тен болду да, ар бир контордо жүрбөй адамдарчы. Ошол адамдар кээ бир менен сүйлөшкөн 8 жыл, 9 жыл, 10 жылдан бери проблемасын чече албай жүрөт. Ошо районда чечкен эмес, областта чечкен эмес, жана министрлер чечкен эмес, министрликтер мисалы үчүн. Анан кайга барат? Өкмөткө барат, өкмөт чечпейт. Анан акыры депутаттар барат, чечпейт. Акыры президентке барат, чечпейт да. Мындай болуп. Эмне үчүн чечилет? Ошо именно кызмат сатылган үчүн да. Ал эч нерсе не заинтересован. Ошон үчүн бизде ар бир чиновникке тапшырма бериш керек да, результат. Мынаны кыласың, мындай результат чыгарасың деп. Ошону баягы отчет деп сурайт да. Бизде акчасын алгандан кийин, жанагы мешитин бергенден кийин эч нерсе суралбайт баягы. Анан онан кантип сурайт? Ошон үчүн эч ким бүгүнкү күндө проблема чечишке кызык эмес да. Эч ким. Эч бир чыга. Бизде мына февралдан бери канча маселе койдук. Кана бирөөсү чечкен жок. Бирок бардыгы чечилет. Ошон үчүн азыр система алмаш керек биздечи. Бизде азыр жанагы илем жабылган эшекти, жанагы сазын суусу менен тунук сууну айрый албай эле ошол саясатчылар дешип калды. Бүгүн бир саясатчыны ертейт, эртең экинчи саясатчыны ертейт, үчүнчү саясатчылардан эч нерсе чыкпайт азыр. Азыр значит күчтүү программа керек, ошо программаны аткарып турган команда керек. Азыр команданы издеш керек. Команда гана суур чыгат. Бул азыркы ситуация бул жөнүн оңдоло турган нерсе. Бир суроо конституция өзгөртүш керек, анда мындай эмес. Азыркы ушул эле мыйзамдардын чегинде только аткарышын колго алып, бардык нерсени мындай башкаруу системаны алмаш. Элдин благосостояниясын конкретно чыгарса болот да. 30 жылдан бери мына вакуум пайда болуп калды да. Биз окута албадык. Биз адистерди, адискөйлүктөрдү, профессионалдарды даярдай албадык. Биз жанагы жок дегенде ошол себат деген азыркы бүгүнкү күндө сапат деп өзгөртүп, ошолорду чолук даярдай алган бир борборлорду ача албаптырбыз кыргыз эли. Бардык тарабынан ушундай экенбиз, бир гана жагынан алдыга өсүп турбуз. Коррупция болуп калган. Мына жогоруда айтып кеткенде, ошо Йохан Энгвал айткандай, биз 8 жылдын ичинде бардык кызмат орундары сатылат. Мамлекеттин байлыктарын бардыгы чет жактан келген инвесторлор үчүн кызмат кылат, ошолор ташып кетет экен. Бизге кандайдыр бир аларда калган орой айтканда бир жугундуларын, калдыктарын менен гана жашап келатат экенбиз. Эми ушул концепцияны абдан мен дагы окуп чыктым. Ушуга абдан сугарылып баратабыз, ушуга аруланып баратабыз ушул концепциягачы. Ушул концепцияны ишке ашырыш үчүн сиз жогоруда айтып кеттиңиз, команда керек дедик. Айтып атабыз, мыкты жетекчилер дайыма айтат экен. Команда менен программа күчтүү болсо, анан күчтүү лидерлер чыгат ошол команданын ичинен. Эгер ошону сүйлөп отурсак, бүгүнкү күндө аткарышынын негиздерине эмне себеп болуп жатат, эмне тоскоол болуп жатат, же болбосо эл кандай кабыл алып жатат? Эл мындай жакшы эле кабыл алып атат, анан эми эл баягы деградация, 30 жылдын таасири көп ачык эле айтып атат, 2 сыйра окудум, кичине эле түшүндүм башкада. Бирок түшүнүп атат да, акырын барыпчы. Анан эми муну бийликке биз канча сунуш кылдык, бийлик жактан эч кандай реакция жок. Себеби бийликке бул керек деле эмес да. Эми алар 30 жылдан бери көнүп бүттү да. Системадан чыккысы келбейт. Булар чыккысы келбейт. Бу жерде бул эми концепция негизинен ким үчүн керек? Как раз ушу жабыр сарпталган карапайым эл үчүн керек да. Себеби дегенде элдин турмушун оңдоп, элди бул системаны алмаштырып, мындай коомду туура жолго салыш бул концепцияга гана байланыштуу. Ошо эгер ушул жана 5 нерсе аткарылган болсо бул чыгат да. Элдин турмушунда бар. Эми бул жерде көп нерсе. Муну айтса ар бир тема бул жерде жана 5 нерсе ар бири 5 күндөн обсуждать этсе болот да. Эми мындай оптимальный вариантта жазылды. Муну эми эл окуш керек, башка кылыш керек.
Анан эми Кыргызстандын ушу өнүгүшүнө, өсүшүнө кайдыгер болгон адамдар биз чакырып атабыз, келишип атат, дагы келгиле. Биз бул жерде дагы мисалдар менен, башкалар менен мындай ошо киши түшүнгөнгө чейин баягы бүт аракетти жасайбыз да, түшүнөт да. Түшүнүп алса жакшы да. Значит, түшүнүп алса келечегин көргөн болот да. Эми эл кабыл кандай кабыл алып атат? Жогоруда айттыңыз, баягы окугандар. Негизинен азыр негизинен баардык жагын издеп аткандай болуп чыккан. Анан карасак эле ушул баягы соцсеттерде бул боюнча комментарийлер аябай көбөйүп атат да. Бул акырын көбөйүп атат. Анан муну айтып атпаймынбы, түшүнүш, кабыл алыш бир аз эме. Себеби бул өтө чоң эме да. Кыргызстанда 30 жылдан бери болуп келген коррупцияны жоюп коюш өтө мындай мүмкүн эмес да. Биз эмне үчүн благодаря бүгүнкү технология, бүгүнкү жаңы нерсе менен ошону ишке ашырабыз деп атабыз да. Это бүгүн мүмкүн да. Бүгүн мүмкүн, бүгүн реальный мүмкүнчүлүк бар. Ошону биз эми азыркы бийликке деле сунуштап атабыз. Биз бу жерде биз муну ишке ашырабыз, башка деген жерибиз жок. Биз просто жолду жазып, жолду көрсөтүп атабыз. Пожалуйста, бүгүнкү бийлик алсын, танышып чыгышсын, башка кылсын, суроолорубузду берсин. Анан ушуну ишке ашырсын. Бираз эми максаттары, эгер элдин турмушун көтөрүш, ошо өлкөнү оңдош болсо, мына пожалуйста биз жазып коелук. Ишке ашырсын. Биз муну бербейбиз, биз эле кылабыз, башка деген бу жерде маселе жок. Биз азыр элди чакырганда айтып атабыз. Келгиле, кошулгула. Башта үйрөнгүлө, билгиле. Эч кандай программасы жок аралашпайбы? Буларды окумак тургай. Эгер буну окуп алат, буну жыйнап барды бар экен. Барлык нерсе бар бу жерде. Ушу эрки микрофонго эмне дейт элеңиз? Ушу элге эмне деп кайрылат? Элге кайрылат элем. Бул эл келечегибизди ойлошубуз керек. Кыргызстанда. Бул келечек азыркы айрыкчылык алгандашуу мезгилинде өтө татаал жашоо. Мына өзүңөр деле турмуштан көрүп атасыңар. Биз экономиканы көтөрбөсөк, жанагы жумушсуздукту жойбосо, ар бир адамдын баягы киреше булактарын ачык табасак, эми любой адам баягы эмгекке жөндөмдүү адам эмгек менен камсыз болуш керек. Ал баягы достойный айлык киреше табыш керек. Пенсияда алса, достойный пенсия алыш керек. Жаш балдар ушу мамлекеттин конституция боюнча деле эмес да, баягы биз мамлекет ошолордун окуусун, образованияны, жанагы саламаттык сактоону, маданиятты бүт деңгээлине коюп беришибиз керек. Бул мамлекеттин милдети. Ошон үчүн концепцияны окугула. Эми эл өзү конституцияда дагы мурункусунда кайсы конституцияда болсо деле бардыгында бул бийликтин бирден бир булагы бул эл болуп эсептелет. Эл мындай адамдын мындай фигурасын алганда мен ушундай деп түшүнөм да. Бул башы эл да. Колу өкмөт, анан жогорку кеңеш десе боло берет да. Колдору жогорку кеңеш болуп, мыйзам жазат башка, пут ошо апарып атпайбы. Баш башкарыш керек да. То есть бизде эл башкарыш керек. Эл эми кандай башкарат? Эл өзүнүн күндөлүк турмушуна баа берип ошодон башкарат. Эгер турмуш оңдолуп атса, эгер балдарын нормально окуп атса, саламаттык сактоо орунда болсо, пенсия нормально болсо, пособиясы болсо, маданият барды орунда болсо, значит мамлекет иштеп атат да. Анан бизге ошо 30 жыл эч нерсе жок болсо, тишинсеңиз бар, анан кийин 5 сомго, 10 сомго алданып эле басып, эми биринчи өзү эл оң болуш керек. Эл оң болсо, ком оң болсо, эми бул эми баягындай эме жанагы Исхак Разак атабыз айткандай ушундай да баягы. Мен таза болсоң, сен таза болсоң, коом да таза болот депчи. Эми таза болбосок ушундай да. Кудайды кылсын, ошол баягы үмүтсүз шайтан деп коет. Үмүт көп тууралуу эң биринчи бул көрсөтүүлөр, аракет кылайлык. Ошол ар бир бу жерде кайдыгер эч ким болбош керек. Биз коомду оңдошубуз керек. Баягы сен качан жакшы болосуң дейт. Кошунаң жакшы жашаган. Бакубат бактылуу жашасын. Мисалы үчүн кошунаң тынчы жок болсо, сен үйүңө да тынчтык бербейт да. Значит, биздин коомубуз оң болуш керек. Ар бир үй бүлө достойный жашаш керек. Инвалидти достойный инвалид пособиясын алыш керек.
пенсия алыш керек. Баласы көптөр балдарына жараша жанагы детский пособияларды алыш керек. Мектептер тимеде азыр материалдык техникасы база бүт барлыгы жеткен мектепте окуш керек. Азыр эми 21-ci кыл мына. Маданият, азыр эми мына бир да маданият үй. 30 жылдан бeri bir нормальный больницада салынмапты. Эми биз көп нерсени жоготтук. Эми жоготтук деп эле кайгырган эмес. Эми ал калсын ошол бойдон. Будущее, келечек түзөлүк да. Келечекти түзгөнгө ошол нерсени 30 жылда мейли өтүп кетсе дагы 30 жылда болбогон нерсени 2-3 жылда бардын ордуна койсок болот. Биз ошол үчүн концепция жаздык. Концепциянын максаты да ошол.